Hey достор, сіздерге біздің сабақтар жағып жатабы? Анда эмесе бүгүн дагы эң сонун темадагы сабакты баштайбыз. Бардык маалыматтар абада өз алдынча жайгашат десек, биз жаңылышабыз. Эгерде маалыматтар компьютериңизде сакталбаса, анда ал башка компьютерлерде же ири компаниялардын уюмдардын серверлеринде сакталышы мүмкүн. Достор, мурунку сабактарыбызда биз Telegram булуттуу мессенджер экендигин айтканбыз. Мисалы, телефонуңузду жоготуп алып, жаңы телефон аркылуу Telegram аккаунтуңузга киргенде бардык маалыматтарыңызды аласыз. Алар сиз ойлосоңуз, сиздин жоголгон телефон менен кошу жоголгон эмес. Ошентип, булардын бардыгы, ошол эле каттарыңыз же билдирүүлөрүңүз кайда сакталды? Алар Telegram серверлеринде сакталган. Дегеним бул булуттуу сактоочу жай. Башкача айтканда, булутчада сактоо бул компаниянын же уюмдун менчигиндеги серверлерде жана компьютерлерде маалыматтар сакталып турган онлайн сактоочу модель. Бул маалыматтарга интернет аркылуу мүмкүнчүлүк ала аласыз. Сиз жеке маалыматтарыңызды телефонуңузда же компьютериңизде эмес, сиз кызматты колдонгон компаниянын компьютеринде сактай аласыз. Анда эмесе ушул булуттуу сактагычтын артыкчылыктары чынында көп. Ири файлдарды өткөрүү, маалыматтын интернет аркылуу жеткиликтүү, тез кызматташуу мүмкүнчүлүгү, ошол биздин маалыматтарыбызды жоготуудан сактоо жана башка. Ошондой эле булуттуу сактагыч маалыматтын коопсуз сакталышына толугу менен жооп берет. Ошол биз айтып жаткан булуттуу сактагычтын кандай түрү бар жана аларды кантип колдонобуз? Ошол булуттуу сактагычтын эң популярдуусу бул Google Drive. Аны Drive Google.com дарегинен акысыз колдонсо болот. Google аккаунттун же gmail.com электрондук почтасын түзгөндө Google Drive булут кызматында 15 гигабайт акысыз берилет. Демек достор, Google Drive булуттуу сактагыч кызматын файлдарыңызды, сүрөттөрүңүздү, видеолоруңузду, музыкаңызды жана документтериңизди 15 гигабайтка чейин жүктөп, каалаган түзмөктөн интернетке кире аласыз. Демек достор, Google Drive булуттуу сактагыч кызматына файлдарыңызды, сүрөттөрүңүздү, видеолоруңузду, музыкаңызды, документтериңизди жана башка түркүн түстүү файлдарыңызды 15 гигабайтка чейин жүктөп, каалаган түзмөктөн интернетке кирип аласыз. Кыскасы, сиздин маалыматтар булутта сакталат. Бул абдан ыңгайлуу. Булуттуу кызматтын дагы бир популярдуусу бул Microsoft компаниясынын OneDrive кызматы. Ал Google Drive принципи боюнча иштейт. Сиз өзүңүзгө Microsoft аккаунтун түзүп, OneDrive булут кызматына акысыз кирүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Бардык каалаган файлдарыңызды ошол жерге жүктөп, каалаган жерден кире аласыз. Ошондой эле достор, OneDrive, Google Drive сыяктуу эле бир учурда башка адамдар менен документтерде иштей аласыз. Мисалы, ар кайсы жерде болуп, ошол эле учурда бир презентацияны же документти же кандайдыр бир онлайн анкетаны түзсө болот. Бул булутчада иштөөнүн эң сонун артыкчылыктарынын бири. Эгер сизде iPhone болсо, анда сиз Apple iCloud колдоно аласыз. Яндекс болсо, Яндекс Cloud булутчасы бар. Dropbox же Mail.ru Group булуту дагы абдан популярдуу. Көптөгөн ири компаниялар бизге кайсы бир маалыматтарды сактап, бизге акысыз колдонууга берүү үчүн дагы булуттарды колдонот. Анда эмесе келгиле, ошол мен айтып өткөн булуттуу сактагычтардын биринде сөзсүз түрдө аккаунт түзүп, иштеп көрүңүз. Биздин ушул санарип дүйнөбүздө эң маанилүү тенденциялардын бири көптөгөн кызматтар булутка негизделип баратат. Албетте, аларды колдоно билүү биздин заманда өтө маанилүү.